Социализм убагындагы жайкы чөпкө, күзүндө сентябрь октябрдагы чөптөргө, жазга малкы арык тазалоо иштерине, талап түздөө иштеринин бардыгына активдүү катышчу окуучулардын арасында болсо ошол уюштургуч, анан өзү дагы сал тентегирээк болчу. Тентектиги болсо жакшы окуган окуучунун тентектиги билинбей эле ошол жерден эмне иш болгудай болсо мугалимдер, класс жетекчилер ошол Эмилге тапшырма берип аткарта берчүбүз. Анан кийин мектептин ичинде болуп аткан жанагы шайыр тапкычтар клубу КВН дейбизби? Викториналык суроолор, өздүк көркөм чыгармачылык кружоктору деген сыяктуу концерттерди койгонубузда ошого Эмил активдүү катышчу. Жаш кезинен эле эмгекчил эле. Мен ушинтип байкачу элем. Атасы эмне кылса, эмнени айтса, ошону жасап жүргөн, ошондой эле чоңоюп өстү. Анан ошо кийин чоңойгондо окууга өттү, окууга тапшырды. Биз дагы эле катташып жүрдүк. Дос жар болдук. Балдарынын баарын тааныдым, кыздарынын баарын тааныдым. Ал келип менин балдарымды тааныды, Токтакун атасы. Ошентип ошо бири-бирибизге мамилебиз баягы достук мамиле аркылуу, мына жолдоштук мамиле аркылуу достук мамилелер аябай күчтүү болду. Ошодон ушул Эмилдин аракетчилдигин, эмгекчилдигин мен аябай көп баалайм. 10 күнүнүн бири ачыл элек көчөт кыздарды